Биз өткөн көрсөтүүлөрүбүздүн биринде үндүк багып киреше тапкан каарманыбыз тууралуу чагылдырганбыз. Теле көрүүчүлөрдүн көптөгөн суроолорунун негизинде каарманыбыздын кеп кеңештерин берүүнү туура көрдүк. Бир үндүккө канча чыгаша кетти, анан бир үндүктөн канча пайда болду да. Мисалы үчүн дарысын бересиз, жемин, чөбүн, караганыңыз дегенде. Ошондо таза кирешеси сизге ар бир үндүктөн канча калат эгерде сыр болбосо? Бул ар бир үндүктөн ушу баардыгын эсептеп, мээнетиңи, жемин, убаракерчилигин мындай эсептегенде бир үндүктөн ушу 1,5 миң калат да. 1,5 миңди бир үндүк өзү жеп салат. 3 миңден сатабыз, анан 4 миңден саткан күндөрүбүз болот. Кээде өлүп калган күндөр болот. 100 кылсам 100 да өлүп калат кээде. Бул эми неменин буйругу да Кудайдын. Ошол Кудай берсе өлбөй чоңоет. Анан бүт эле 1000ди ачырсаң 1000, 300 ачырсаң 300 чоңое бербейт. 300 үндүшкө ачырсаң 200 чоңоюшу мүмкүн, 150 чоңоюшу мүмкүн. Ошентип расходун баарын эсептегенде ушу 1,5 миңден таза пайда калат да. Чыгарып койсом эле анан айдап койсом эле өзү боло берет дебейт. Буга мээнет керек. Уйкудан каласың, чарчайсың, ысыкка күйөсүң, суугу болот, жамгыры болот дегендей. Ошолорго чыдасаң анан кийин үндүк болот да. Анан баардык кыйынчылыкты бул үндүк сатып чөнтөгүңө пул салганда баардык эсиңен чыгат. Кайра үндүк кылыш керек деп. Дагы кыла беребиз. Кайра эле келер. Кайра эле келе беребиз. Анан балдар айтат да, сиз карып калдыңыз. Эмнеге ушуну кыласыз? Сизге эмне жетпей атат дейт. Кыздарым айтат. Балдар жөн эле отура бербейсизби биздин пешенебизде, таза жерде, соя жакшым деп, эки колду чөнтөккө салып айылдап эле отура берсеңиз дейт да. Отура бергенге адам жашың өткөндөн кийин кыйын да отура бериш. Эч нерсе кылбай отура бериш кыйын. Күн өтпөйт, зеригесиң, ар нерсени ойлойсуң. Кечке телефон тиктесең башың ооруйт, жүрөгүң кысылат. Андан көрө, ой үндүшкөн айдап кубалап келсең бар жок эсиңен чыгат дагы. Мен ушундан айдасам пайда көрөм деп анан баягы күздөгү акчаны элестетип үндүшкөлөрдү кууп жүрө беребиз. Жайды жайлата жүрөбүз ого. Эми ушул жерде такай жүрө бербейбиз. Аш болсо ашка барабыз, той болсо тойго барабыз. Жанагы кампирлердин кабине барабыз дегендей. Кур эмес, эми пенсиям деле бар. 10 миң пенсия алам. Кыздарым деги кур койбойт. Ай сайын сизге мына айлык 5 миңди алың, 10 миңди алың дейт. Алар берип турса деле үндүшкөнүн пулу башкача да барбыр. Ошондой. Азыр бизди көргөн көрүүчүлөр мындай ойлонгонго шарт түзүлдү болуш керек деп ойлойм. Себеби эгерде жакшы киреше табайын деп кеч күздө баарын санайт эмеспи? Мал жандыкты, түшүмдү, ошондой эле сиз дагы үндүктөрүңүздү чоңойтуп сатып, анан кирешеңизди санагандай, азыр көпчүлүгү мен дагы үндүк баксам, азыркы биздин каарман ошо сизге окшоп киреше пайда тапканды элестеттик дейт. Андыктан жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Ким мээнет кылгысы келсе, сөзсүз анын жыйынтыгы, натыйжасы жакшы болот. Сизге ийгилик каалайм, картайбаңыз, карыбаңыз, арыбаңыз. Анан дайым эрте жаз келгенде үндүктөрдү жумурткасынан болобу, же болбосо Бишкектен алыс болсо дагы ушул кыштоого чейин сиз балапандарын алып келип баккандан кийин бул да болсо чоң эрдик деп ойлойм. Анан ошол балапандарыңыз чоңойгондон кийин ар бирин сатып, анан сиз андан өзүнчө бир жакшы мындай маанай үй бүлөңүзгө, неберелериңизге тартуулап атып турсуз. Бул көпчүлүккө үлгү болот деген дагы ойду айткым келет. Сизге ден соолук каалайм. Анан мындан ары дагы көбөйтсөм деген оюңуз барбы? Мисалы үчүн быйыл 300 үндүк бактым дейсиз. Келерки жылы кандай кылайын деп турасыз да? Эгерде сыр болбосо. Келерки жылы дагы ойлонуп турам, эми аны Алла билет. Бир 5-600гө чейин апарабыз го деп атабыз. 5-600 үндүк баксам деп, баксам деп ойлойбуз. Жакшы. Анда неберелериңизге көз каранды болбой, балдарыңызга, кыздарыңызга көз каранды болбой, өзүңүзчө акча толо болуп, кошумча каражат менен барсам дейт экенсиз да, айылчылап барганда дагы. Ошентем. Ошондой деп ойлойм да эми. Анан сизди көпчүлүгү көрүп, азыр бизди көрүп аткан көрөрмандар дагы ойлонот болуш керек. Ким иштегенден тажабаса, анда сиздин курагыңызда деле жакшы кылып үндүктү болсо болот. Жок дегенде 300дү бакса болот экен. Болот, бакса болот экен. 500дү бакса деле болот. Болот, Эң негизгиси каалоо керек. Ооба. Каалоо керек, Аракет керек. Мээнет керек. Мээнет керек, чыдаш керек мээнетине.
чыдаш керек. чыдаш керек. Кыргызстанда үндүк багып киреше таап, экологиялык таза үндүктөрдү багып асыраса боло турганына ынандык. Себеби нукура таза азык түлүккө бүгүнкү күндө кыргызстандыктар муктаж. Ошондон улам телегөрүүчүлөрдүн табитине жараша үндүк тууралуу дагы бир көрсөтүүнү чагылдырууну туура көрдүк. Бүгүн биз Шарбакер программасында дагы бир кызыктуу сиздер үчүн пайдалуу ошол эле Сузак районуна караштуу Ак Баш айылында дагы үндүктүн түрлөрүн атайын Өзбекстандан ошондой эле Ош шаарынан алып келишип, балапанынан өстүрүп, чоңойтуп, аны сатып четинен киреше пайда таап атат деп угуп атайын келдик. Азыр маектешип көрөлү, кандай деген үндүктөр жана канча сомдон бүгүнкү күндө сатылып кетип атканын чогуу угабыз. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева, анда эмесем көргөнү кеттик. Жакшысыңарбы, денсаулыктар жакшыбы? Силерди ушул үндүктөрдү аябай жакшы багып, чоңойтуп, четинен сатып атат деп угуп келдим да. Деги эле бул үндүктөрдү каяктан алдыңар? Жумурткасынанбы же балапанынанбы? Биз бул үндүктөрдү эрте жазда бир апрелдин аягында алдырдым, Оштон алдырдым. 450 үндүк алдырдым. 400 сомдон алдым, штугун 400дөн алдым. Анан алып ушу 2-3 күндүк деле алдырдык. Ошондон бери ушул багып бирде кичине карадык үйүбүздө, анан талаага кеңири жерге апарып карадык. Сарайга апарып бир айырда кең жерге апардык. Чебырткага карадык. Бир эрте жазда 2 ай гана жемдедик. Андан кийин жалаң чебыртка менен тоюп, ушулга чейин чебыртка менен келди азыр. Анан эми Кудай кааласа эми жемди берип баштайбыз. Эми Кудай кааласа жемге эми мына эми болот. Анан короздорун жакында бир сатып жүрдүк. Короздорду. Анан эми ушу мерге айылыбызга сал таардык кылат экенде өзүбүзгө ылайыгын алып калдык. Кудай кааласа жазгыга үрөң кылабыз деп турабыз үндүктөрдү. Үндүктөрдү биз сарайга кайнагамын, сарай бар эле, кең сарай. Ошол жерге апарып, бала чака менен барып, аерден суусу дагы сал каталыраак экен, бул жактан сууну ташып апарып берип аттык. Бүт бала чакабыз менен жолдошум барып келип кабар алып атты. Анан бала чака менен өзүм аякта болдум да, 5 ай бою аякта адырда турдук ушу кыштоодо сарайда. Жакы эле бүт айланасы бүт чөбөрөк жер. Ошол жерде кеңири чебыртканы кеңири жеп чоңоюшту. Биз мурда бир bundan 6-7 жыл мурда убагында дагы балдарыманда кичинекей болчу, ошол убакта дагы карагамын. Анан эми ушу турмуш тиричилик экен дагы кылайынчы деп дагы бир эме болуп ойлонуп, анан дагы бир карайынчы деп ошо эмеге келдим. Анан эрте жазда бул чөжөлөрдү биз аталык деген эменин жемин берип аттык. Анда көп түрлүү витаминдер бар экен. Жалаң 2 ай бою ошонун жемин бердик. Аталыктын жемин бердик. 2 айдан кийин анан чебырткага тоюп калышканда анан секин жемди тартып, секин башында биз 4-5 маал берип аттык жемди. Кийин секин 4 маалга өттүк, андан 3 маалга өттүк. Ошентип отуруп секин чебырткага өткөрдүк. Бирок биз башында балапандарды биз ушул эме 400 сомдон сатып алып келери менен эле сразу суукка эч калтырбай, сыз өткөрбөй, ушул жаан жаап атканда комнатага алып кирип, түгүнө кашек салып, аплика жанагындай саман салып, анан чоңойттук.
кыйын ошо комната кыйын суук убагында жанагындай печканы коюп от жагып карадык. Кадимки жаш баланын карагандай ошондой болуп караш керек бул балапандарды. Сыз өтсө эле ооруп калат булар. Ошондой эме менен карадык. Эч жакты эме кылбай, дайыма ушунда көзөмөлүбүз ушунда болуп турду да. Ушинтип карадык. Индик балапандарды ушул балапан убагында бирок лампага койбодук. Лампага койбой кадимки үйдүн эле бир эле лампочкасында эле турду. Анан ушу суук мезгилинде сөзсүз отту жагып аттык. Кечинде суук температура түшүп кеткенде сөзсүз отту жагып, анан балапан убагында түндөсү бир туруп эме берип аттык. Жем берип аттым. Эртеменкиге чейин курсагы ачып калат, карда ачып калат деп ошол маалда жем берип, түнү дагы туруп жем берип аттым. Ошол жанымда дайыма эки балам жүрдү. Кошо дайыма жүрдү. Ал мектепте окучумун. Каникулда сөзсүз ошол жака барып, каникул бүткүчө өзүм эптеп турдум. Каникул бүтөрү менен ошол жака барып, кыштоодо барып, балдарым карашып жүрдү. Сууну бул жактан апарып аттык, ак сууну. Аердин суусу, кыштоонун суусу шор суу болуп калды. Айлыбыз ошо Акбаштан сууну ташып, бүт продуктыбызды, баардык камгөрчүлүгүбүздү ташып, ушул балапандардын дары уколдорун дагы убагында берип, ушинтип аттык. Ошо кыл куртуна каршы альбем бердик. Андан кийин андай эле оорусу болбоду бирок. Булар деле жаш баладай да, кээде ысытмалайт, ысытмалаган убакта жанагы кадимки эле аптекадан парестамол, ошо балапан убагында ошол дарыларды эле бердик. Анан ошо альбем берген боюнча эле чоңойтуп алдык, ушулга чейин келдик. Апрелдин аягында балапандарды алганбыз, ошол күндөн бери 5,5 ай болуп 6 айга жакындап калды булар. Эми азыр бул жерде индиктердин саны азыр бир 220дай калды. Азыр ушул күндө 220 короз саттык. 2,5 миңден саттым. Ар бирисин ошончодан саттык. Үйгө үй бүлөбүзгө иштеттик. Калган ушулары эми Кудай кааласа буларды жаңы жылга барып сатабыз деген ойдо турабыз. Азыр индиктерге жүгөрү эле салып берип атам. Азыр эми азайган үчүн 2 челек эрте менен 2 челек салып берем, кечинде 2 челек салып берип коем. Шалынын ордуларына дагы жаябыз. Ал жакта дагы күндүз аякта болушат. Кечинде эрте менен кечинде 2 маал жем чачып коебуз. Мына Жаннат, азыр сиз айттыңыз да 220 корозду ушул үндүктөрдүн корозун саттык деп. Анан ошондо ар бир корозду 2000, 2500 сомдон, ошондо жакшы эле киреше түштү. Азыр эми буларды дагы бул үндүктөрдү семиртип, чоңураак кылып, декабрда жаңы жылдын алдында сатсаңар, кымбатыраак кылып сатасыздар да, жаңы жылдын алдында. Ошондой план барбы? Дайыма кыштоодо болсок, анан жаңы жылга барып сатсак болчу да экен да. Бул жерде балдары мектепке окууга келе турган болуп калышты. Анан бул Акбаш айылында жери сәл тарыраак болуп калды. Азыр бул жерге жайып жүргөн жерлер, үлүш жерлер, булар эми эле бошоду. Ошого биз бошору менен эле алып келдик. Жазда биерлер жалаң эме болуп калат. Беде эгилген көкмөк болуп, жерге батпай, ошол жака сарайга алып барышыбыз, кыштоого алып барышыбызга туура келет. Биз бул үндүктөрдү ушу кышка жаңы жылга барып сатсак дагы bundan дагы жакшыраак болмок пайдасы. Анан кымбатыраак сатабыз деген дагы ойлорубуз бар. Жакшы жүгөрүнү жакшы камдап алып, Кудай кааласа жакшы пулга сатабыз деген ойлорубуз бар, Кудай кааласа. Азыр ошого жүгөрүнү жакшы эле берип атабыз, эми берип атабыз, жакшыраак оңолсун, жакшыраак сатайлы деген ойдо
багып атабыз. Биз ушу 400 үндүккө ылайыкташтырып жайды кылган болчук. Анан азыр эми азыраак калды. Ушулар деле азыр деле батат. Бир 10-11 сотик жерде турабыз өзү азыр. Бул жерде кеңири батат. Коробузда азыр ушул үндүктөрүбүзгө орунубуз бар азыр. Кудайга шүгүр. Кышта да сал эме кылып караганга декабрга чейин апарабыз деген ойдо турабыз. Кудай калса багып, семиртип. Ушул талаага кеңири жайып, эмеде үйгө 11 сотик жерибизге кеңири батат, кеңири аяк коробузга алып кирип жайланыштырып кечинде. Кайра эрте менен алып чыгабыз талаага. Дайыма бир балам аркасында болот. Андай болбосо бу жерде айылда ит куш көп. Бир адам дайыма карап жүрөт. Антпесе болбойт да булар. Бул индиктер ушундай назик жанда, бирөө чаап койсо дагы ушундай путу сынса эле болду. Ал оңоло албай калат да. Ошон үчүн биз дайыма аркасынан жүрүп, бул айылдарга эч бирөөнүн огородуна эч киргизбегенге аракет кылабыз. Ошо кечке чейин талаада жүрүп, карап, кечинде түнөгө апарып жаткызып, кайра эрте менен алып чыгабыз. Ушинтип багып келе атабыз. Бул индүктөрдү биз бир 3-4 жыл балдарым кичинекей убагында бир карап, ошондо жолдошума портер алып бергенбиз. Андан бери быйылкы жылга Кудай кааласа, быйыл үйдө усталарыбыз бар. Усталарга, иштерибизге, бүт үйгө керектелиш нерселерибизге жумшап атабыз азырынча. Үйгө жумшалды, усталарга кетип атат. Ушу стройка иштерин кылып атабыз азыр, Кудайга шүгүр. Жалаң стройка иштерине жумшап атабыз. Бүгүн биз Шарбакер программабызда сиздерге үндүктүн канчалык пайдалуу экенин жана алар бүгүнкү күндө канча сомдон дүмү менен кетип атканы боюнча дагы айтканы аракет кылдык. Эң негизгиси, эгерде жаныңызда бала чакаңыз болуп, жардамчыңыз болсо, анда ушинтип 400дөн ашык дагы үндүктү багып, ар бирин бүгүнкү күндө 2,5 миң сомдон сатып атат. Ал эми жаңы жылга чукулураак мезгилде бул үндүктөрдү андан да кымбатыраак сатканы ниеттенип атканын биз уктук. Орто эсеп менен алганда, эгерде 100 үндүк баксаңыз, аны 3 миңден сатсаңыз 300 миң сом болот. Ал эми андан көбүрөөк сатсаңыз жана кымбатыраак болсо, анда 500 же 600 миң сомго чейин дагы киреше пайданы тапса, Кыргызстанда толук мүмкүнчүлүк бар. Биринчи кезекте кененирээк жер болуш керек. Кырларга чыгарабы, адырларгабы, же болбосо кыштоого алып барыппы. Айтор балапан кезинен баштап эринбестен жакшы багып, андан кийин ушинтип айылга алып келип, жерлер бошогон мезгилде дагы мына минтип асырап, аны чоңойтуп, семиртип атканын чогуу көрдүк. Эң негизгиси мээнет кылганды сүйүш керек жана киреше тапканга аракетти өзүңүз жасашыңыз керек. Сиздер Шарбакер программасын көрдүңүздөр. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.